Оуда Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алып жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Кысманбетова. Коронавирустун айынан Япониянын жегинде карантинге коюлган кемедеги 100 америкалык жүргүнчү үйлөрүнө кайтууда. Франция. Пенсия реформасына байланыштуу эл нааразылык жүрүштөрүн улантаарын айтууда. Космостагы согуштар аттуу тасманын соңку чыгарылышынын үстүнөн иштеген топ менен таанышабыз. Кытай расмилери өлкөдө 70 000 киши коронавирусту жугузуп алганын билдирди. 1800гө жакын киши каза тапты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмундагы эл аралык эксперттер кытайлык кесиптештери менен жолугуп илдетти жоюу маселесин талкуулайт. Кытайдын сыртында жугузуп алгандардын эң көп саны Diamond Princess аттуу саякат кемесинде катталган. Кеме Япониянын жегинде карантинде турат. Америка 100 жарандарын атайын самолет менен келип алып чыгып кетти. Only those American guests who are disembarking the Diamond Princess tonight. Diamond Princess кемесинен америкалыктар чыгарылып, АКШга жөнөтүлүүдө. Кеменин алдына бир нече автобус келип, жүргүнчүлөрдү дароо Токионун аэропортуна алып кетишти. Diamond Princess кемесиндеги 355 жүргүнчүдөн жаңы коронавирус табылган. Аларды тез жардам кызматы алып кетип жатты. Жекшемби күнү эле 70 жүргүнчү вирусту жуктурганы аныкталды. BBC кемедеги америкалык жүргүнчү Гай Куртьерге байланышканда ал кийимин чогултуп, үйүнө кетип жатканына кубанып жаткан экен. Кемеде өзүмдү кооптуу сездим. Ушул жерде 12 күндөн бери жылбай отурсак, вирусту жуктургандар улам аныкталып жатты. Кемедеги карантин максатына жеткен жок. Башында эле вирусту жуктургандардын саны көбөйүп жатканда, карантин максатына жетпей калганын мойнуна алышса болмок. АКШнын бийлиги жарандарын кемеден чыгарып кетип, маанилүү билдирүү жасап жаткандай. Кемедеги жүргүнчүлөр коопсуз эмес. Карантин максатына жеткен жок. АКШнын артынан Канада, Тайвань жана Гонконгдагы кемедеги жарандарын чыгарып кетүүдө. АКШнын учактары дээрлик 400 жүргүнчүнү Токио аэропортунан алып кетти. Алар кайрадан карантинде кармалат. Бирок жүргүнчүлөр кемеден чыгып кеткенине кубанып жатышат. Коронавируска байланыштуу Япониянын жегинде карантинде турган кемедеги 100 америкалыктар үйлөрүнө кайтып барды. Жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернетибизден окуңуз. Дарегибиз bbc.com /кыргыз. Франция. Президент Макрондун пенсиялык реформалары боюнча талаштуу мыйзам долбоору бүгүн улуттук жыйындын кароосуна коюлду. Сунуш ири демонстрацияларга жана иш таштоолорго себеп болгон. Аталган реформаларга ылайык бирдиктүү система киргизилип, пенсия курагы жогортулат. Макрондун жүйөсү боюнча Франция узак мөөнөттүн ичинде экономикасын оңдоп алуу үчүн өзгөртүүлөргө баруусу зарыл. Алексис Лувей Париждин түндүгүндөгү кампада автобус айдайт. Ал соңку 3 ай бою пенсиялык реформаларга каршылыгын көрсөтүп акцияларга катышып келди. Азыркы система боюнча ал 57 жашында пенсияга чыга алат. Бирок анын иш таштоого чыгышынын себеби жалгыз гана пенсия реформасы эмес. Элдин пенсияга чыгуу жашын азайтууну көздөйбүз. Эл ансыз деле кыйналып жашайт. Бул мыйзам кабыл алынса, нааразылык дагы күчөйт. Француз эли декабрь айынан бери бул реформага каршы чыгууда. Иш таштоолор болуп, транспорт үзгүлтүккө учурап келди. Бирок мыйзамга акыркы өзгөртүүлөр киргизилип жаткан чакта нааразылык акциялары уланып жатты. Өкмөт демократиялык түзүм алдыга жылыш үчүн демонстрациялар токтотулушу керектигин айтат. Демонстранттардын саны азайганы менен азыркыга чейин каршылык көрсөтүп жаткан топ нааразылыгын токтотпой жатат. Алар президент Макронду душман катары санап, заманбап демократияга дагы ишенбестигин көрсөтүүдө. Пенсия реформалары маселенин бир бөлүгү гана. Кыскартуулар тууралуу акцияга чыккан солчул окутуучулар Макрондун мыйзамы байларды жана бизнестерди гана колдойт деп сындап жатат. Пикетке чыккандардын көбү бир гана пенсия тууралуу нааразы эмес, эл жашоо шартыбыз жакшырса экен дейт. Мен болсо күнүгө колумдагы тыйынды санабай жакшы жашасам деп үмүт кылам.
Алдын ала сурамжылоолор көрсөткөндөй, реформаларды колдогондор аз жана эл коопсуздугубуздан кол жууп калабызбы деп кабатыр. Ансыз деле Макронго каршы чыгып жаткан солчулдар үчүн бул өтө ыңгайлуу себеп болууда. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктарды улантабыз. Япон экономикасы соңку 5 жылдан ашуун убакытта болуп көрбөгөндөй тездик менен 1,6% солгундады. Серепчилер буга соода салыгынын көбөйүшү, былтыр Японияда болгон борон чапкындар себеп болгонун айтып, эми экономика рецессия болушу мүмкүн деп кооптонууда. Коронавирустун жайылышы дагы өлкөнүн эмки финансы көрсөткүчтөрүнө таасирин тийгизиши мүмкүн. Афганстанда 18 жылга созулган согушту токтотуу боюнча АКШ менен Талибандын ортосундагы макулдашуу кортундуланды. Бул тууралуу билдирген Талибандын Катардагы кеңсеси сүйлөшүүлөр аяктаганын, үстүбүздөгү ай соңунда келишимге кол коюларын жана ага чейин бир нече күн мурун күч колдонуу кыскартыларын маалымдады. Португалияда эвтаназия кылмыш катары таанылбасына каршы нааразылык жүрүштөрү болуп өттү. Бул маселе бейшемби күнү парламент талкуусуна коюлат. Рим католик чиркөөсү жеңил өлүмдү мыйзамдаштырууга каршы. Ал христиандардан маселени референдумга коюуну талап кылган петицияга кол чогултууну өтүндү. Элдин көбү доктурлардын жардамы менен өз өмүрүн кыюуну мыйзамдаштырган чараны колдоп добуш берери күтүлүүдө. Индиянын жогорку соту армияда кызмат өтөгөн аялдар туруктуу айлык алса болорун ырастаган чечим чыгарды. Натыйжада аялдар жетекчилик кызматтарга иштей алат. Соттун чечимине ылайык мындан ары кызмат абалы жана даражасын көтөрүүдө. Пенсия же жөлөк пул алуу маселесинде аял эркек офицерлердин укугу бирдей болот. Өкмөт өзгөртүүлөргө каршы чыккан жана аялдарга согушка катышууга дали уруксаат бериле элек. 3 дүйнөлүк агенттиктин маалыматы боюнча 2019 жылга чейинки 10 жылда аба ырайы эң жылуу болду. Былтыркы Австралиядагы токой өрттөрү, Азия менен Африкадагы суу ташкындары жана Европадагы абанын болуп көрбөгөндөй ысышына климаттын өзгөрүүсү себеп болгону айтылууда. Климаттын өзгөрүүсү эмне? Биздин планета тездик менен ысып жаткандыктан аба ырайы өзгөрүүдө. Климаттын өзгөрүшү тууралуу айтылып жатканда кеп дал ошол жөнүндө болот. Бул жылы экстремалдуу табигый кырсыктар болуп жатты. Австралиядагы үрөй учурган токой өртү, Индонезияда нөшөрлөп жааган жаан, Африкадагы суу ташкындар жана Европада мурда болуп көрбөгөндөй күндүн ысышы. Айрымдары 2020 жыл бул маселелерди чечүүнүн соңку жылы экенин айтат. Бул чекке кантип жеттик? Жер планетасынын тарыхында температура ар дайым өзгөрүп келген. Бирок учурда абанын температурасынын ысып жатышына адам баласы себепкер. 19-кылымдан бери көмүр, мунай жана газ жагылып келгендиктен жашоо шартыбыз кескин өзгөрдү. Бирок алардын чыныгы кедергисин кечирээк билдик. Андан бери биз телевизор, учак, унаа, компьютер жана микроволновкаларды колдоно баштадык. Күйүүчү майларды күйгүзгөндө күндүн ысыгын кармап, өзүндө калган газдар бөлүнүп чыгат. Ошол себептен аларды парник газдары деп коюшат. Көмүр кычкыл газы эң зыяндуу деп эсептелет. Буга чейинки миллиондогон жылдардагы көмүр кычкыл газынын өлчөмүнө караганда учурда атмосферада көп көмүр кычкыл газы бар. Токойлордун кыйылышы бул көйгөйлөрдү курчутуп жатат. Спутниктен тартылган бул сүрөттөрдөн 2002 жылдан 2012 жылга чейин Амазон тропикалык токойунун аянты канчалык азайганын көрүүгө мүмкүн. Эми ошол бак-тарактар сактаган кычкылтектин баары атмосферада калууда. Дүйнө температурасы өндүрүш дооруна чейинки көрсөткүчтөн 1,1 градуска жогорулады. Аз угулганы менен планетабызга тийген зыяны өтө чоң. Мисалы, Арктикада 1970 жылдардан бери деңиз муздарынын дээрлик теңи ээрип бүттү. Температуранын жогорулашы токтогон жок. Климат боюнча саясатыбызга карабай, кылымдын аягына чейин глобалдык температура 3 градуска жетет. Бул Арктика карга бөлүнбөй калат дегенди билдирет. Ал эми деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү деңиз жээгинде жашаган миллиондогон адамдын жашоосун коркунучка кептейт. Күндүн катуу ысышы, кургакчылык, суу ташкыны кадыресе көнүмүшкө айланышы мүмкүн. Аны токтото алабызбы? Токтотуу мүмкүн эмес, бирок аны басаңдатуу мүмкүн. Климат боюнча Париж келишими эсиңиздеби? 2005 жылы дүйнө лидерлери көйгөйдү чечүүнү убада кылышып, глобалдык температураны 1,5 градустан ашырбоо тууралуу макулдашылган. Бул чара эффективдүү болушу мүмкүн, бирок ал үчүн жашоо стилибиз кыйла өзгөрүшү керек.
2050 жылга чейин парник газдарынын бөлүнүп чыгышын төмөнкү чекке жеткирүү керек. Ал дегени адамзат бөлүп чыгарган газдардын баары токтотулушу зарыл. Күйүүчү майларды кайра жаңыланган энергияга которуп, электр кубаты менен жүргөн унаа жана поездерге көчүп, учак менен саякаттоону азайтышыбыз керек. Үйүбүздү жылытуу, муздатуу жана тамактануу жолдорун өзгөртүүбүз зарыл. Кычкылтекти тартып алган бактарактарды көбүрөөк отургушубуз керек же ошону кыла алган технологияны ойлоп табышыбыз зарыл. Париж келишиминдеги максаттарды ишке ашырууга азырынча өлкөлөр жетишсиз чараларды көрүүдө. 2020 жыл эмне үчүн маанилүү? Бириккен Улуттар уюму климат тууралуу аракет көрүү жакында кеч болуп калаарын эскертүүдө. Бул жылы дүйнө лидерлери Глазгоу шаарында өтчү климат жыйынында көмүр кычкылтекти азайтууну талкууга алышат. Ошондо алардын милдеттери канчалык амбициялуу экени белгилүү болот. Космостагы согуштар же Жылдыздар согушу сериалында принцесса Леянын ролун аткарып, атагы чыккан актриса Кэрри Фишер 2016 жылы дүйнөдөн кайткан. Бирок ал сериалдын Rise of the Skywalker асманда басып жүргөн кишинин көтөрүлүшү аттуу соңку тасмасында кайрадан пайда болду. BBC бул каарманды экранда тирилткен чыгармачыл топ менен жолугуп келди. Confronting fear. It's the destiny of a Jedi. Bringing Carrie Fisher back was an incredible. I mean, it was. Керри Фишерди экранда тирилтүү көп тараптуу көйгөй болду. Абдан оор болот деп ойлогом, бирок канчалык татаал болорун так билген эмесмин. What we did was we built. Биз аны мындай кылдык. Керри Фишердин 7-8 тасмасын чогултуп, чоң бир матрица жараттык. Анын айткан сөздөрүн колдондук. Андан соң Дж. Эйбрамс жана Кристерио ошол сөздөр негизинде сценарий жазды. Андан соң принцесса Леяны аткарган Керри Фишердин экрандагы бетин көчүрүп алып, ошол санариптик принцесса Леяны тегерегинде компьютерлешкен денесин жасап чыктык. Around the face. Hair and costume. Анын чачын жана кийимин ошол компьютердик ыкма менен жасадык. She could have a new costume. Биз ал актрисанын элесин арнап, жакшы бирдеме кылгыбыз келди. Ошентип анын кийимин жана чачын өзгөртүп, бул долбоордо ага кандайдыр бир өзгөчөлүк киргизгибиз келди. Тасмада ал айланадагы нерселерди реалдуу колдонуп жаткандай көрсөтө алдык. Кинодогу согуш сценасында 16 000 учак учуп жүргөн. Кеп ал космоско учкан кемелерди жөн гана курууда эмес, алардын дизайнын жасап чыгуу керек. There was. You see explosions. Келечекте биздин тасмаларда кайсы бир эпизоддо жардыруу болсо, айта кетели, биз чыныгы жарылуучу же күйүүчү материалдарды колдонуп тартабыз. Жардыруу канчалык тез жайыларын билесиз. Эманын кинодо кандай көрүнөрүн элестетип көрүңүз. Анткени биз чыныгы окуяны туурап жатабыз. Чынында биз тарткан тасмаларды биздей адистер иштегенин көрсөткүбүз келбейт. Көрөрмандар кинобузду көрүп жатканда окуя реалдуу болуп жаткандай көрүнсө деген максат коебуз. Спорт. Бул сезонда Арсенал Премьер-лигада 7 жолу жеңди. Алар Эмират таласында Ньюкаслды 4-0 эсенде утуп алып, тизменен 10-чу сабына чыкты. Арсенал атандашы Тоттенхемден 6 упай артта турат. Бүгүн түнү Премьер-лигада Челси өз таласында Манчестер Юнайтедди кабыл алат. Челси мыкты футболчуларынын бири Тамми Эйбрахам бүгүн оюнга кошулат деп үмүттөнүүдө. Тамми бутуна травма алгандан бери медициналык текшерүүлөрдөн өтүүдө. Манчестер Юнайтед Кытайдан карыз калган жаңы оюнчусу Одион Игалону беттешке катыштырат. Командасы Манчестер Сити Чемпиондар лигасына катышуудан 2 жылга четтетилгенине карабай, Пеп Гвардиола клубда кала берерин жакындарына айтты. УЕФА Манчестер Ситиден финанс эрежелерин бузганы үчүн 22 жылга чейин кубокко катышуу укугун алып койгон. Бирок Гвардиола келишимди бузуп кетпесин айткан. Сиздер BBC'нин жаңылыктар түрмөгүн көрдүңүздөр. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар. BBC Kyrgyz Chekit.com сайтына барууну унутпаңыздар.